Мен Ергешев Турнамат Шермаматович. Мен Каралжы айыл-өкмөтүнүн башчылыгына талап бердим коюп атам. Койгондун себеби ушул Каралжы айыл-өкмөтүнүн социалдык жашоо турмуштарын, экономикасын көтөргөнгө, ушу элдин турмушун оңдогонго, ошондой эле көчөлөрдү асфальттап, таза сууларды камсыздандырып, көрктөндүрүп, социалдык объектилерди оңдоп, айыл-өкмөткө караштуу мектеп, детсад, бала бакча, баня, кандай гана социалдык менчиктер болсо ошонун баардыгына жардам берип, айыл-өкмөттүн иштерин алдыга жылдырып, ушул Кыргызстандагы алдыңкы айыл-өкмөттүн катарына кошоюн деген ниетте кетип атам. Адан тышкары дагы социалдык маселелер бар. Мен өзүм айыл-өкмөттө 15 жылдан ашыгыраак, почти 20 жылга жакын стажым бар. Өзүм азыркы мезгилде социалдык, маданий маселелер боюнча баш катчысы болуп иштеп атам. Айылдык кеңештин депутаты, рай кеңештин депутаты болуп иштегенмин. Өз убагында алган тармактардын баардыгын басып өткөнмүн. Ошон үчүн өзүмө жакшы максаттарды, талаптарды коюп, айыл-өкмөттүн баардык тармагы боюнча ишти алып барганга көзүм жеткен үчүн ушул элге, журтка жакшы кызматтарды жасап берейин деген ниетте иштеп атам. Адан тышкары айыл чарбасы боюнча айтсам, каналдар, арыктар, көпүрөлөр, жолдор, ушулардын баардыгын салыктарды жыйноо боюнча бюджеттин кирешесин көбөйтүп, ушул айыл чарбасы боюнча да чоң иштерди аткарганга программаларым жакшы. Адан тышкары социалдык, маданий маселелер боюнча дагы азыр өзүм данный убакта иштеп атам. Жөлөк бул, жалгыз бойлор, турмуш шарттуулар, баатыр энелер, адан тышкары Чернобыль, Афганис, Бовтор дегендей ушулардын баардыгына жардам берип, өз убагында талаптарын аткарганга көзүм жетип, ишти алып барганга ушу программага киргизип атам. Айыл-өкмөттүн иштеринде да көп тармактуу иштер жүрөт. Өзгөчө кырдаалдар боюнча да иш алып барабыз. Өзгөчө кырдаалдар боюнча ишти алдын алуу боюнча жүргүзүш керек. Кийин жүргүзбөй, ошого чейинки иштерди жүргүзүп, баардык бюджеттен бөлүнгөн акчаларды максаттуу пайдалануу үчүн көп иштерди жасайм деген ойдо. Өзүмдүн билимиме, тажрыйбама карап туруп, ушул башчылыкка атсалышканы ушу өзүм талапкерлигин коюп атам. Ошондой эле мен биринчи программамда ошо Каралжанын центрин өнүктүрүп, центрин городской типтеги жеткизгенге аракет кылып, жаштардын маселесин дагы чечкенге, жаш кадрларга жардам бергенге, адан тышкары жаш спортсмен балдарга, жаш кыздарга, бүт олимпиадага катышкан, окуу тууралуу, спорт тууралуу катышкан жаштарга аябай чоң көмөк көрсөтөйүн деген ойлорум бар. Ошондуктан иштеп калсам, насип буйруп, депутаттар туура үчүн шайлап калса, айыл-өкмөттөр үчүн, айыл-өкмөттүн тургундары үчүн, жаштар үчүн, центрдин, Каралжанын центри болгон центрге көңүлдү аябай катуу буруп, баардык маселелерин чечкенге мен көзүм жетип, ошого атсалышканга мен талапкерлигимди коюп атам. Кудай насип кылып буйруса, биздин урматтуу депутаттар, жаңыдан шайланган депутаттар, булар баардыгы билимдүү, күчтүү, жакшы, салаваттуу депутаттар шайланып келгенине мен сүйүнүп турам. Ушул депутаттар мени колдоп берет деген чоң үмүттө турам. Кудай кааласа, 5-июль күнү ушу айыл кеңештин депутаттары колдосо, айыл-өкмөттүн чоң программасы, чоң жеңиши болот, элдин жеңиши болот. Астыга койгон максаттар көп ишке ашат. Биздин айыл-өкмөттүн жашоо турмушу оңолот. Ошону менен бирге биз дагы ушу Кыргызстанга өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деп ошого аттанып турган чагыбыз.